İmam Müslim'in rivayetinde Hazreti Cabir ibn Abdullah aytat, Peygamber aleyhisselam aytdı deyt, la tazbahu illa musinnatan. Kurmandıkka çalganda musinna bolgondugana çalgıla deyt. Musinna degen sözü jaşı gelip kalgan degen söz. Sinnun degen jaş, musinna jaşı layık gelip kalgan degen söz. Egerde töö bola turgan bolsa 5'ke tolup 6'ga göçkön töö boluş gerek. Uy bola turgan bolsa 2'ge tolup 3'ke göçkön boluş gerek. Koy bola turgan, eçki bola turgan bolsa 1'ge tolup 12 ayda bitirip 2'ge göçkön bolgondu musinna dep aytılınat. Musinna. Demek kurmandık çalganda eçki koy bola turgan bolsa 1'den jogorу boluş gerek. Töö bola turgan bolsa 5 yaştan jogorу boluş gerek. Al emi uy bola turgan bolsa 2 yaştan jogorу bola turgan boluş gerek. Abirok bay bilgendi baykuş bilet, kılayın dese arga jok deydi. Tappay kalat keyde. Kul jeyim deydi kuyruktu, Kuday bilet buyruktu. Bazarga barsak elden bardı kurban tarap ketip kalıp, keyde kozular 12 ayga jetpey kalat. 8 aylık kozular, 9 aylık kozular. Uylarında kişine olup kalat. Kızık iş bolup kalat keyde. Çalbayın desen vacip bolup turat. Emne kılasın. Bar bolsa jakşı. Dese anı Peygamber aytıp koyuptur buyakta. İlla an ya'sura aleykum. Bирок sizlerge or gelip kala turgan bolsa, kıyın gelip mümkünçülер bolup kala turgan bolsa, anda eçki koydan deyt jazaa 1'ge tolboganda soysoңор bola beret dep atat. Bul 6 aydan ötüp, bирок söök sактуу bolup, oşol 1'den ötkön maldın salmagınça salmak bere turgan bolsa, muna oşonu soysoңор bola beret deyt. Çoңra. Bul koylarga aytılып atat. Koylarga aytılып atat. Antkeni adamlar көбүнчө koy soyot dagы ылайык koy табылбай калышы мүмкүн deyt. Al эми төөнүн, уйдун, эчкиники сөз түрдө ордуна келиш керек. Бұл хадистин тексти менен кой боло берет деп атат. Демек 8 айлык, 9 айлык козулар парода болуп туруп чоңураак сөйөк сактуу боло турган болсо, ал жарай берет. Бир гана Бадруддин ал-Айни деген чоң ханафи алымыбыз Бухариге берген Шарх Умдатул Кариде айтат: эгерде бир адам торпок соя турган болсо, бука, уй, 2 жаштан жогору таппай калып, 1 ай жетпей калып, 2 ай жетпей калып, бирок 2 жаштан 3кө өткөндөй салмактагы чоң таначар болуп калган болсо, анда аны сойсо дагы жарай берет деп мына ушуга кыяс кылат. Бирок кээ бир адамдар өздөрүн алдайт дагы, ошо фатванын башын алат да, этегин албай коет дагы, анан өлөйүн деген козу менен тең болгон букаларды союп аткандарды да көрдүм мен, торпокторду. Андай болбойт. Ал кичинекей болгондо кандай болуш керек? Ошол жанагы нормальный уйдун баласы 2 жаштан жогору кандай болсо, кунажин болуп калса, ошого тең салмак бере турган болуш керек. Кээде курмандык чалгандар семиз болуш керек, сөйөктүү болуш керек. Барып карасаң, кичине торпокторду байлап койгон. Анан бир күн бирөө айтат: "Муну менден фатва сурашкан. Мен айтып бергем, ушундай китепте бар" деп. Бир чоң курман чалган. Анан бир күн барсам, чалып аткан жеринде бир койдон эле кичине чоңураак болгон торпок байланып турат. Анан мен айттым: "Муну эмне?" десем айтат: "Курмандык чалып атат." Астагфирулла, бул болбойт. Десем айтат: "Фатвасы бар" дейт. Анан мен айттым: "Фатваны ким берген?" десем: "Шефтен сураңыз." Шефке барсам, шеф айтат: "Сиз бергенсиз фатваны" дейт. Мен бул фатваны берген эмеспин сага. Менин фатвам дедим, мына мындай болсо болот дедим. Мунун жарабайт дедим. Муну бир козунун ордунда өтөт керек болсо. Өтпөй да калат анын үстүнө. Десем, анан мен жаман көзү менен карайт. Мен ага фатва чыгарып берген мен болсом, кайра ошо фатваны туурасын айтып алса, мен жаман көзү менен карайт. Ал өтпөйт.